Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otman günüңүздөр менен биздин кайрылуубуз TikTok жиндилерине. Өздөрүн TikToker атап алып, айбан кылбаган нерсени кылып, бир намыс уятын кетирген ас келгенсип, өлкөнүн диндин ар намысына шек келтирип жаткандары жан кейтет. Өзүнчө калпак кийип алат, артынан желек асып алат, бирок кылган иши андан көрө өлгөнү артык. Айрыкча аларга лайк басып, аларга подписка таштап, аларга подарка жиберип аткандар, силер ал промойго чыккандардан эч айырмаңар жок. Анткени силердин арзыбаган подаркаңар үчүн алар адамдык сыпаттан жоготуп, айбан болууда. Алар өздөрү гана айбан болгон ас келгенсип, өз улутубузду дагы, динибизди дагы айбандык алып барып атат. Дин сиздерге жаман көрсөтүп атат. Бага эч кимди акыл жүгүрткөн жокпуз. Акылга келели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисинде келет: эгерде бир жаман ишти көрүп калсаң, колуң менен токтот. Колуң менен токтото албасаң, тилиң менен айт. Эгер тилиң менен айта албасаң, анда жүрөгүң менен жаман көр дейт. Тилекке каршы силер жаман көрүү ары турсун, кайра колдоп, подарка берип, лайк басып, подписка таштап, комментарий калтырып, ал маңкурттардын маңкуртчулугун дагы арттырууга жардам берип атасыңар. Бирок алар динди, улутту уят кылып аткандыгына маани берген жоксуңар. Акылга келели.